Жаңы жылға даярдыктар башталган экен. Баса балдар каякта? Эшикте ойноп жүрүшпөдү эле, жолуккан жоксуңбу? Жок, байкаганым жок. Өйдө чана тепкени кечсе керек да. Качан чыгышты эле? Үшкө чыккен жокпуңар? Жок, жаңы эле чыгышты. Анын үстүнө жылуу кийинген. Эми кыймылдап жүргөн немелер кайдан үшмөгө эле. Баса Айбек, менде бир жакшы ой пайда болду. Дагы эмне деген ой пайда болуп кетти экен, я. Мен ушул Алтынбай бичемдин башында. Айбек, кое турсаң, уксаң мени. Мен чын эле айтып жатам. Бу эки элден кулак. Бүт бойдон азыр сеники. Айбек. Мен сени сүйөм. Бирок сени менден да башка аял сүйөт. Ал майрамдын алдында сени менен бирге болгусу келет. Сен эмне деп атасың, Жази? Сен мен тууралуу ушундай ойдосуңбу? Жок, ушундайга кантип дитиң бар? Мен сенден ушуну күткөн эмесмин. Ало. Айбек, сен дароо эле жаман ойлоп кеттиң окшойт. Сени сүйгөн ал аял. Сен азыр ага телефон чал да. Эртеңкиге чакыр. Ал жакта экөөңөр гана болушуңар керек. Апа, эми билесиз да, кол бошобойт. Көптөн бери ушу сизди чакыра албай жүрдүм эле. Эми колуман келсе сыйлап алайын деген эле ниетим бар. Кичине бүгүн колум бошоп, сиз менен бир отуруп, маектешип, кичинекей кызымды эстейин деп отурайын деп чакырдым, апа. Балам ушу кафеге чакырып мени чакырганыңа мен аябай ыраазымын. Мен ушу кичинекейсиңди, бала кезинде эле билчүмүн ушундай даражага жетериңди. Мен ушунчалык кубанып атам. Ал менен сен жүрсөң эле болду, мага башка эчтекенин кереги жок.